Тамекини таштайм деп чечтиңиз. Тамеки чекпей бир жума өткөндөн кийин организмден никотиндин көп бөлүгү чыгат. Психологиялык көз карандылыкты жеңүү алда канча кыйын, ошондуктан тамеки таштаардан мурун уктаар алдында бул нерсени сунуштайм. Жатар алдында бир аз сейилдеп келиңиз. Бир нече жолу терең дем алыңыз же дем алуу гимнастикасын жасаңыз. Кийинкиси жылуу душка же ваннага түшүңүз. Жатар алдында ысык нерсе ичип, көнүп калсаңыз, анда сүт же сүттөн коктейль ичип алыңыз, бирок башка эч нерсе ичпеңиз. Ушул 5 күн аралыгында алкоголь таптакыр ичпеш керек. Бүгүн тамекини таштайм деп чечтим деген чечимиңизди улам кайталап туруңуз. Тамекиден баш тартуу боюнча планыңызды керебеттин жанына коюп алыңыз, ойгонгондо керек болот. Нерв системасы жакшы эс алыш үчүн эрте жатыңыз. Себебин эртең билесиз. Эртең менен туруп өзүңүздү жакшы сезесиз. Айгай саатты адаттагыдан жарым саатка эрте коюңуз. Эртең менен эрте. Эртең менен ойгонгондо бүт эркиңизди топтоп, мен эми тамеки чекпейм деп кайталаңыз. Бул фразаны бир нече жолу айткандан кийин аткара баштаңыз. Ашканага жөнөңүз, мүмкүн болсо 1-2 стакан жылуу суу же жылуу лимонад ичип алыңыз. Анан ваннага барып, 5 мүнөт жылуу душка же ваннага түшүңүз. Жылуу суу нервти тынчтандырат. Сиз билесизби? Көптөгөн адамдар туура эмес рациондун айынан тамеки таштай алышпайт. Кээ бир азык-түлүктөр стимулятор болуп, тамеки чегүүгө каалоо пайда кылат. Ошондуктан сиздер үчүн атайын меню даярдадык. Анын натыйжасында көбүрөөк мөмө жемиштерди жана клетчаткага бай азыктарды жей баштайсыз. Алгачкы 24 саат ичинде көбүрөөк мөмө жемиштерди жеп, жемиш ширелерин ичиңиз. Таңкы тамакка эмне жейбиз? Кара моюл, алча, кулпунай, бүлдүркөн сыяктуу жемиштер жана мөмө жемиштер. Сиз С витаминге бай жемиш ширелерин ичиңиз. Мисалы, мандарин, апельсин, грейпфрут же лимон ширесин. Ушул ширелерди күнүгө ичсеңиз, организмдеги бардык клеткалар тазаланып, тамекиге каалоо басаңдайт. Эгерде күндө эртең менен кофе же чай ичип жүрсөңүз, ичпей туруңуз. Эмнеге билесизби? Кофе менен кара чай стимуляторлор. Алар тамекиге каалоону ойготот. Ошондуктан алардын ордуна С витаминге бай ширелерди, фильтрленген суу жана табигый жемиш ширелерин ичиңиз. Эгер аябай ачка болуп жатсаңыз, эртең менен тамактанууга сууга бышкан 2 даана жумуртка, мурч жана тузу жок, жаңы жемиштерден бир аз, бүтүн дандан жасалган 2 кесим тост кошуңуз. Жана шире ичкенди унутпаңыз. Таңкы тамактан кийин дароо эле таза абага чыгып, терең жана ритмикалык дем алыңыз. Андан да жакшысы 5-10 мүнөт сейилдеп келиңиз. Абайлаңыз, жаңы иш күнү башталганда нагрузка тамекиге каалоону ойготуш мүмкүн. Эгер чеккиңиз келсе, анда таштаганыңызды унутпаңыз. Сиз тамекини таштадыңыз. Биринчиден, мындай учурда дароо төмөнкүлөрдү жасаңыз. Мен тамекини таштадым деп кайталап өзүңүздү колго алыңыз. Досуңуз же жумуштагы коллегаңыз тамеки тартасыңбы десе, жообуңуз дароо жок, рахмат, мен тамекини таштап жатам деген болушу керек. Мындай жооп чечимиңизди бекемдейт. Саат 8-ден 12-ге чейин иштеп же башка нерсе менен алектенип жатып, 3-4 стакан суу же табигый жемиш ширесин ичиңиз. Эстен чыгарбаңыз, суюктук тамекиге каалоону басаңдатат.